Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер. Кыргызстанда президенттик шайлоо жакындаган сайын саясаттын оюндары кайрадан башталды. Алардын арасында мурунку эле Атамбаевчылар жүрөт. Бизди дагы депутаттык шайлоого катыштырбай жатасыңар. Биз дагы барышыбыз керек эле, эл бизден суранып жатат. Ошол жакта биз дагы мандат алып отурушубуз керек эле, бирок силер бизди өткөрбөй койдуңар. Бирок биз саясаттан алыстабайбыз, айта беребиз өзүбүздүн ойлорубузду, дайыма саясатта болобуз деп алар дагы нааразычылыгын билдиришти. Алардын арасында дагы Адахан Мадымаров бар. Ал кишини дагы бардыгыңыздар жакшы билесиздер. Адахан Мадымаров дагы азыркы бийликти сындап, бат-бат маектерди бере баштады ушул президенттик шайлоо жакындаган сайын. Адахан Мадымаров айтып жатат, азыркылар көчө салып, үй салып, элге өзүн пиар кылып эле атышат. Ал акчалардын болсо бардыгын сырттан карызга алып атышат. Аларды ким төлөмөк эле кийинки биздин балдар аларды төлөй албай кыйналышат. Эгерде булар ушул карыз алып, завод фабрикаларды, өндүрүштөрдү салган болсо, анда мен дагы кол чаап колдоп берет элем. Бирок андай нерсе болгон жок. Бүт эле нерсени карызга алып, мына биз кылып атабыз деп мактанып эле атышат. Андан башка булардын ишин көргөн жокмун деген сыяктуу өзүнүн ойлорун айтып, андан башка дагы мен президент болуп келип калсам булардын көп мындай кыңыр иштерин чыгарамын, буларды мен кустурамын, каматамын деген ойлорун айтып келет. Аны дагы бардыгыбыз жакшы билебиз. Бирок туугандар, ушул Камчыбек Ташиев менен Садыр Жапаров бийликке келгенден бери булар дагы аракеттенип жакшы иштерди кылып жатат. Аны дагы айтпай койсок болбойт. Ушул экөө келгенче, мисалы Матраимов дегендер бар эле, канча деген ушундай миллионерлер бар эле да, коррупционерлер. Алар менен мурунку президенттер, чиновниктер бардыгы эле бир жерге барып чай ичип, тойлошуп, достошуп эле жүрүшкөн. Президенттик же депутаттык шайлоо болуп калса ошолордон жардам сурап, анткени Матраимовдун кланы аябай чоң болгон. Аларды колдогон элдер дагы көп болгон, мындайча айтканда. Анткени биздин элди билесиздер, ким ошондой бай болсо, неме болсо ошого өтүп кете берет, кимде бийлик болсо, мындайча айтканда. Ошолордун колдоочулары дагы ушул жардам берип турушкан бардык шайлоолорду дагы. Бирок азыркылар андай кылышкан жок. Бардыгын кустурушту. Матраимовдун дагы бүт акчаларын алып, керек болсо ошол үйлөрүнөн бери, машиналарынан бери алып туруп, бардыгын бюджетке акчасын салышты. Андан сырткары каралар аябай күчөгөн болчу Кыргызстанда. Бандиттер кадимкидей эле ай сайын акча чогултуп, президенттерден бери коркутуп, депутаттар дагы аларга акчасын берип, алар менен достошуп, ушундай болуп калышкан. Камчыбек Көлбаев деген бар эле, билесиздер, Камчы Көлбаев. Анын туулган күндө президенттер дагы куттуктап турушчу экен бардыгы. Анткени ал ушунчалык коркунучтуу болгон десек болот. Анткени Камчы Көлбаев бул бир эле Кыргызстан эмес, Азия боюнча ушундай вор закон болуп турган. Казакстан, Өзбекстанга чейин өзүнүн мындай немеси жетип, алгы жетчү ал кишинин бардыгын. Ошону дагы жок кылып салышты. Ташиев келип, бандиттер эми Кыргызстанда болбойт. Мындан кийин бирөөңөр бандитмин деп чыккан болсоңор, башыңарды алабыз. Район айылдардан бери положенецтер көбөйүп кеткен эле, мурун билесиздер. Азыр эми жок. Бардыгыбыз билебиз, Кыргызстанда баягы ушулар акча чогултат экен, түрмөгө акча барышат экен деп жөнөкөй элден бери кыйнап ушундай болуп турушкан. Алардын дагы бардыгы менен күрөштү, иши кылып, булардын дагы аракети жакшы десек болот. Мурункулар деле ошол карыздарды алып келишкен, башка кылышкан, бирок эч нерсе өзгөргөн эмес мурун. Азыр эми жакшы үйлөр салынып, ошол көчөлөр кеңейип, мындай сонун нерселер болуп жатат. Аны дагы айтышыбыз керек. Россиядан же болбосо башка чет өлкөдөн бир адамдар, коноктор келип калганда ошолор айтышчу, силер Кыргызстан мурунку СССР боюнча дагы деле СССРга эле келгендей болуп калдык, эч нерсе өзгөрбөптүр деп ушундай сөздөрүн айтып кетишчү эле. Азыр эми келген коноктор деле суктангыдай болуп калдык, чынын айтканда. Жаңы үйлөр түшүп, көчөлөр жарык болуп, жолдор кеңейип, иши кылып, Кудайга шүгүр, оңолуу бар. Ошондуктан көрүп турабыз эми кийинки шайлоодо кимис өтөт. Мадымаров өтөбү, Жапаров өтөбү, кимис өтсө дагы ушул Кыргызстан үчүн жанын күйгүзүп, чын жүрөктөн иштеп берсе, бизге ошол жакшы, келечектеги балдар үчүн. Сиздер дагы өзүңүздөрдүн оюңуздарды жазыңыздар, туугандар. Силер кимди колдойт элеңер? Каналга жазылганды дагы унутпаңыздар.